Кар калың түшөрү менен кышкы спортту же жөн эле жылгаякты жакшы көргөндөр лыжа, сноуборддор сындуу ар кандай жабдыктарын көтөрүп, тоону көздөй агылышат. Бизде быйылкы кыштын кыраан шилдесинде суукка карабай көңүл ачууну сүйгөн адамдардын агы менен тоого жөнөдүк. Кышкы эс алуу жайларынын бирине барганыбызда, ал жакта биз элестеткенден да адамдар көп экен. Эс алуучулар бул убакытты чыдамсыздык менен күтүшкөнүн, анткени кышында шаар чуусунан кутулуп, кан кызыткан бийиктиктерден жылгаяк тээп, жакшы эс алса болорун билдиришти. Баянда кар жаганда аябай сүйүндүк балдарыбыз мененчи. Ана чөз, мына чөз деп анан азыр бала чакабыз менен баарыбыз келдик, семьябыз мененчи. Тоодо эс алган жакшы да, шаарда азыр эме болуп атпайбы аябайчы. Жана аба бузулупчу. Бияка келсең таза абада рахат алып эс алып кетиш жакшы болуп атат да. Мен бир ушундай сүйүнгөн жерим кыргыз эл мурун лыжаны эч түшүнчү эмес да, лыжа жөнүндө понятие жок эле кыргыздардачы. Азыр эми баардыгына карабайсыздарбы? Баардык кыргыздар уже лыжа, сноуборд баарын тебишти, үйрөнүштү. Эс алуучу жайларда жылгаяк тепкен адамдарга жетиштүү эле шарттар түзүлүптүр. Бийик тоодо жайгашканына карабай, тамактануучу жайлар, дааратканалар, жада калса жатаканаларда каралган. Албетте мындай мүмкүнчүлүктөрдөн пайдалануу өтө деле арзан эмес. Ошондой эле жылгаяк тепкендерди тоо башына алып чыгуу үчүн атайын каражаттар орнотулган. Коопсуздук эрежелерин көзөмөлдөп, үйрөнчүктөргө лыжа тебүүнү үйрөткөн инструкторлор бар. 2005-жылдан бери иштейм. Ушундай 15 жылдай болуп калды иштегениме. Лыжа, сноуборд үйрөтөбүз. Кантип жыгылышты, кантип туура жүрүштү үйрөтөбүз. 1 саатта үйрөнүп кетишет. Кээ бирөө бир күн кечке жүрөт, кээ бирөө ар кандай да адамдын өзүнөн зависит этет. Бул убакытты жылгаяк сүйүүчүлөр эмес, эс алуу жайларынын ээлери да күткөн. Анткени кышкы эс алууларды жактырган адамдардын саны жылдан жылга өсүп, эс алуучу жайлардын ээлерине жеткиликтүү эле каражат алып келет. Кеч башталып калды. Быйыл 21 декабрда ачылдык. Анча көп деле кар жаап берген эмес. Биздин бакта чогуу иштеген балдар ушу искусственный кар чачып, ошонун аркасында ушу 21-нде ачылдык. Эми Кудайым буйруса, мен ойлойм мындан кийин марттын аягына чейин биз сезон менен иштейбиз деген ойдомун да. Кыргызстанга кышкы эс алууларга чет өлкөдөн атайын келген туристтер да аз эмес. Анткени Кыргызстан тоолуу өлкөлөрдүн бири. Кышты кереметтүү өткөрүү табияты да ыңгайлуу. Азыр кар жакын эле түшкөнүнө байланыштуу чет өлкөдөн келген адамдар саналуу эле экен. Мен Америкадан келдим. Эс алууга 6-жыл катары менен келип жатам. Кыргызстандын табияты, меймандостугу өзгөчө жагат. Эс алуу жайларында тейлөөдө жакшы деңгээлде. Мындан сырткары Кыргызстандан өмүрлүк жубайымды да таптым. Эс алуучу жайлардын ээлеринин айтуусуна караганда, лыжа, сноуборд сындуу каражаттарды колдонуп жылгаяк тепкен кыргыздардын саны да жылдан жылга өсүп бара жатат. Кыргыздар да кышкы эс алууларды сүйө башташты дейт алар. 9-жыл 2010-жылдан баштап кыргыздар аябай спортко аябай уже кадам кое башташты. Кыргызстандыктар көп деп атышат. Лыжа тебишет, сноуборд тебишет. Чет мамлекеттик эле болуп калды уже. Кыргызстан негизги керемет табияты, таза суулары, жайында да башынан мөңгү кетпеген бийик тоолору менен даңктуу. Кыргыз бийлиги да көбүнчө өлкөнү дал ушундай бренд менен дүйнөгө таанытууга аракет кылып келет. Бирок азырынча бул аракеттердин натыйжасы көрүнбөй эле. Абдыганы Суранов, Гүлчөрө Казымкулов, NewTV.